Урматтуу мекендештер, 15 апрель карата маалыматыбызды бир жакшы маалымат менен баштасак, бир сутка ичинде жалпысынан 7 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Кечээки күнү Ош шаарынын областтык ооруканасынан 2 бейтап, Бишкек шаарынан 5 бейтап кайталанган алынган анализдердин жыйынтыктары терс чыгып, Амансен Сакаев жакшынакай үйүнө узатылды. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпысы 78 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылып, Сакаев жакшынакай баягы күнүмдүк жашоосуна барды. 2020 жылдын 15 апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 19 түрүн каттадык. Бишкек шаарынан 5, Ош шаарынан 12, Ош областында 2 бейтап бар. Кыргызстанда тастыкталган COVID инфекциясынын жалпы учуру ошентип 449 учуруна жетти. Анын ичинде Жалал Абад областында 93, Ош областында 130, Ош шаарында 71, Чүй областында 28, Бишкек шаарында 82, Баткен областында 5, Нарын областында 34 жана Ысык-Көл областында 6 бейтап дарылануу учурунда. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 15ти түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 3, Ош областында 2, Ош шаарында 10 учур катталып турат. Жалпысынан республика боюнча ушу эпидемияга каршы күрөш башталгандан бери медицина кызматкерлеринин арасында 98 учуру катталып жатат. Ушул жерде токтоло кетсем, мына бүгүнкү күнү ушу эпидемиялык абалдын түзүлүшү ушундай болуп жатат. Бүгүнкү күндө жалпы биздин республикага кирип келген биринчи толкундагы жанакындай инфекциянын ошокторун таап, экинчи катарда турган жакын жанакындай байланышта болгон адамдарды таап, кийинки этаптан ошол бир үчүнчү толкун катары кетип аткан ошо жергиликтүү биздин өзүнүн калктын арасында дагы катталып аткан учурларын тастыктап чыгып, бүгүнкү күндө ошо республикада жүрүп аткан эпидемиянын баягыдай чектерин, чек араларын тактап жетишип калганга келдик. Ошол учурда болгон ооруларды жанакындай байланышта болгондордун баарын тактап чыгып, эми болсо ошол жанакындай чектердин ичинде деген алдын ала жана эпидемияга каршы иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Ошол учурда ушу медицина кызматкерлерибиз дагы ушул жугузуп алганга да дуушар болуп туруп аткан учуру. Болгон аракеттерди көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө ушул ооруп калган медиктердин санын дагы азайтканга аракет. Жалпы ушу ковид оорусун жугузуп алгандардын ичинен 244 аял киши болду, 205 эркек. Жаңы катталып калган кечээки учурлардан 14 аял киши, 5 эркек.